Hurmattуу mekендештер, ардактуу аксакалдар жана кадырлуу меймандар. Бүгүн жалпы кыргызстандыктар жана Борбор кала тургундары үчүн өзгөчө сыймыктана турган тарыхый күн. Ар бир элдин, ар бир мамлекеттин, ар бир Борбор шаардын тарыхында анын эл аралык айдыңдагы ордун аныктай турган, сырттан келген меймандарга өлкөнүн даражасын көтөрө турган өзгөчө бир имарат жайлары болот. Biz жаңы Кыргызстанды куруу жолунда мамлекетибиздин дараметин жана келечекке болгон умтулуусун айгинелеген заманбап өнүгүүнүн жаңы символу катары Ырыс Ордо мамлекеттик конгресс борборунун салтанаттуу ачылышына чогулуп олтурабыз. Ырыс Ордонун ачылышы Кыргызстандын эң башкы байлыгы болгон эгемендүүлүк күнүнүн 35 жылдыгына карата эң сонун белек болуп турат. Алгач жаңы ийгиликтердин башаты болсун деп аруу тилек кылып, куттуу имараттын Ырыс Ордонун ачылышы менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Кадырлуу замандаштар, бул заманбап конгресс борбордун Ырыс Ордо деп аталышында терең маани жатат. Кыргыз элинин кылымдар бою келе жаткан улуттук философиясын жана улуу тилегин камтыган бул сөз бүтүндөй бир элдин бакубатчылыгы, берекеси, ынтымагы менен токчулугу өңдүү жараткандан берген бардык жакшылыгын туюндурат. Элибизде ырыс алды ынтымак деп бекеринен айтылган эмес. Эгерде өлкөбүздө ынтымак болсо, анда ошол жерге ырыс уялайт, береке төгүлөт, мамлекетибиз өнүгөт. Ошондуктан бул конгресс борбордун Ырыс Ордо деп аталышы өлкөбүзгө бакубатчылык чакырган, мамлекетибиздин ырыскысын арттыра турган, кут төгүлгөн ордо болсун деген улуу тилекти изги ниет билдирет. Бул жерге кадам таштаган ар бир чет элдик мейман, ар бир мекендешибиз Кыргыздын ырыс кешигин, берекесин, меймандостугун жана дем күчүн сезип турсун деп тилейбиз. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн Ырыс Ордобузда өлкөбүздү ар кайсы мезгилдерде 35 жылдан бери башкарууга катышкан инсандар, депутаттар, министрлер, губернаторлор чакырылып, сиздер менен бирге баарыбыз чогулуп олтурабыз. Эгемен Кыргызстандын бүгүнкү даражага жетүүсүндө ар бириңиздердин ар кандай деңгээлде аздыр көптүр өз салымыңыздар бар экени талашсыз. Кече саясий атаандаш болгонубузга же бүгүн деле айрым маселелерде пикир келишпестигибизге карабай, мамлекет үчүн маанилүү иштерде саясий көз караштарды, жеке амбицияларды четке кагып, өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн бирге тура билишибиз керек. Саясий көз караштар ар түрдүү болушу мүмкүн, бирок өлкөбүз бирөө эле, Кыргызстан деген мекенибиз бирөө. Демек, анын келечеги дагы бир. Мен бир нерсени ар дайым кубанам, мына ушул жердеги жаштарыбызга, саясаттагы жаңы жүздөргө кайрыла кетет элем. Кийинки муун мекен башына күн түшкөндө же өлкө үчүн маанилүү маселелер жаралганда, ким кайсы тарапта же кандай бир саясий көз карашта экенине карабай, бир туунун астына чогулуп, бир позицияда тура алгандыгын далилдеп келе жатышат. Ушул асыл сапаттарыңыздардан жазбасаңыздар, Кыргызстандын жаркын келечеги сиздердин колуңуздарда болот. Кимиңер кандай Кимиңиздер кандай саясий көз карашта, кандай позицияда болбогула, Кыргызстан үчүн күйүп жансаңар, мамлекеттин тагдыр чечүүчү маселелеринде, өлкөбүздүн кубанычында да, кыйынчылыгында да бир муштумга түйүлгөн күчтүү муунду мына сиздер түптөй аласыздар. Учурдан пайдаланып, жалпы жаштарга бир насаат айта кетейин деп турам. Мына ушул залда эгемендүүлүк алган 35 жылда мен саясатчымын, мен чиновникмин, мен кыйынмын деген дөшаалардын 100% чогулуп олтурабыз. Эгемендүүлүк алган 35 жылда биз
бири-бирибиз менен ак ийнек айтышып, болор болбос маселелерге демагог болуп, популисттик куру кыйкырык кылып, бири-бирибизге жалган жала жабыштырып, түндүк түштүк болуп бөлүнүп келдик. Бирок мамлекетибиз жарытылуу жакшы бир ийгиликке жетишкен жок. Ошондуктан силер, урматтуу жаштар, биздин муундун ушундай терс жагынан үлгү албай, жакшы жактарынан үлгү алып, ынтымактуу жана биримдиктүү болуп, келечекке ишенимдүү көз караш менен карап, күчтүү Кыргызстанды курууну улантып кетишиңиздер керек. Биз азыркы куруп жаткан жаңы Кыргызстан бир адамдыкы же бир бийликтики эмес, ал баарыбыздыкы, жалпы элдики. Ошондуктан ынтымагы бекем, руху бийик, келечегине ишеним менен караган ырыстуу өлкөнү курууну уланта берели. Бүгүнкү салтанаттын урматтуу катышуучулары, ушул тапта Кыргызстан дүйнөлүк саясатта жана эл аралык майданда өзүнүн жигердүү, конструктивдүү, тең ата сүйлөшүү ордун ишенимдүү ээлеп келебиз. Биз көп векторлуу, тынычтыкка жана өз ара пайдалуу кызматташууга багытталган тышкы саясатты жүргүзүп жатабыз жана мындан ары дагы ушул эле саясатты улантабыз. Мына ушундай шартта өлкөбүздө ири эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды, жогорку деңгээлде өтө турган аянтчалардын болушу албетте азыркы замандын талабы. Ырыс Ордо жалпы аянт 39.000 чарчы метрден ашкан, бир убакта 2000ден ашуун конокту кабыл алууга эсептелген заманбап көп функционалдуу конгресс борбор катары курулду. Анын курамында 1238 орундуу курултай конференц залы, 1000 орундуу банкеттик зал, 235 орундуу пресс залы, ошондой эле жогорку деңгээлдеги кеңешмелерди жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө арналган заманбап залдар бар. Бул жерде элдик курултайдын жыйындарын, мамлекеттик башчыларынын деңгээлиндеги жолугушууларды, ири эл аралык форумдарды, ошондой эле өлкө үчүн маанилүү коомдук жана маданий иш-чараларды өткөрсөк болот. Бул имараттар мамлекеттик иш-чаралар үчүн эле эмес, жеке жактар үчүн дагы, өкмөттүк эмес уюмдар үчүн дагы эшиги ачык. Ошондой эле расмий делегациялар менен жогорку даражалуу конокторду жайгаштырууга арналган 8 конок үйлөрү курулду. Бул үйлөрдү дагы коммерциялык негизде акы төлөө менен чет өлкөдөн келген жогорку даражалуу конокторуңуздар үчүн пайдалансаңыздар болот. Кудай буйрса, Ырыс Ордо конгресс борбору дүйнөлүк саясаттын күн тартибиндеги эң орчундуу маселелер каралган Шанхай кызматташтык уюмунун, Жамааттык коопсуздук келишиминин уюмунун, Евразия экономикалык биримдигинин, Түрк мамлекеттеринин уюмунун жана башка ири эл аралык уюмдардын глобалдык форумдардын аянтчасы болуп берет. Мындай ири иш-чаралардын өтүшү менен Кыргызстандын эл аралык абырою жана геосаясий имиджи дагы өсөт. Борбор Азиянын жүрөгүндө жайгашкан өлкөбүз ири чечимдер кабыл алуучу эл аралык дипломатиянын жаңы борборуна айланат.